Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан жолугушуп атканыма кубанычтамын. Бүгүн балдар күндөгүдөй эле сабагыбызды жагымдуу маанай менен баштайбыз. Амансыңбы күн? Амансыңбы жерине? Саламатсыңарбы балдарым? Бири-бирибизге жагымдуу жылмаябыз. Жылмаюу биздин жан дүйнөбүздү, бүт ааламды тазалайт. Анда эмесе балдар, сабакка көңүл бурабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы сүйлөмдүн ээси. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты сүйлөмдүн ээси жөнүндө маалымат аласыңар. Текст менен таанышып, сүйлөмдүн мазмунуна талдоо ишин жүргүзгөндү үйрөнөсүңөр. Тексттен сүйлөмдүн ээсин табууга үйрөнөсүңөр. Эске сактооңор, кабыл алууңар, ой сезимиңер, сөз байлыгыңар жана таза туура жазууга калыптанасыңар. Сабактын максаты түшүнүктүү болдубу силерге? Эмесе дептериңерди ачып, бүгүнкү числону жазасыңар. Жана Г тыбышын сулуу, таза кылып бир сапка жазабыз. Сүйлөмдүн ээси сүйлөмдөгү негизги ойду билдирип турган жана ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроолорго жооп берген сөздөр сүйлөмдүн ээси болот. Сүйлөмдүн ээси бир сызык менен сызылат. Мисалы, китеп столдун үстүндө жатат. Гүл терезеде өсүп турат. Айгүл сабактарды даярдады. Байкагыла. Биринчи сүйлөмдө сөз китеп, экинчи сүйлөмдө гүл, үчүнчү сүйлөмдө айгүл жөнүндө сөз болду. Биз буларды сүйлөмдүн ээси деп айтабыз жана астыларын бир сызык менен сызабыз. Эмесе балдар, китебиңердеги 323 көнүгүүнү карагыла. Текстти көркөм окуп, андагы тапшырмаларды аткарабыз. Силер балдар, Ак мөөр, Кызыл алма же Уркуя деген кинолорду көрдүңөр беле? Көргөн болсоңор, Мөөр сулуу же Уркуя эсиңердеби? Алар кандай акылман жана сулуу аялдар экени эсиңерде барбы? Мүмкүн сүрөттөрүн көргөн чыгарсыңар. Мына ошол кинодогу башкы ролдорду ойногон кыргыз актеру Таттыбүбү Турсунбаева эжеңер болгон. Ал эң эле сүйкүмдүү, таланттуу, ырчы кыргыз кызы да эле. Таттыбүбү Жумгал районундагы Чаек деген айылда 1944-жылы туулган. Атасы Турсунбай Жумгал өрөөнүнө таанымал комузчу адам болгон. Агасы Нуркан да таланттуу обончу болуп чоңойгон. Таттыбүбү сулуулугу жана таланты менен улуу кичүүнүн баарын султанткан. Ошон үчүн ал ойногон оюндарды тартылган кинону элдин баары жакшы көрөт. Ал 1981-жылы дүйнөдөн кайттат да аны эч бир кыргыз адамы унутпайт. Силер ошол Таттыбүбү эжеңердей таланттуу жана сулуу болгоңор келеби? Эмесе балдар, кийинки суроолорго жооп бергиле. Таттыбүбү эжеңер кандай адам болгон экен? Адам аттарынан турган зат атоочу сөздөрдү тапкыла. Эмне кылат, эмне кылды деген суроолорго жооп берген этиш сөздөрү бар бекен? Таап жазгыла. Заттын сыпатын билдирген кандай сөздөр бар экен? Жазып көрсөткүлө. Текстте ким жөнүндө сөз болду? 324 көнүгүү. Сүйлөмдөрдү окугула. Андагы сөз ким же эмнелер жөнүндө болду? Таап айткыла. Көчүрүп жазып, алардын алдын сызгыла. Мисалы, жаз келип күн жылыды. Бул жерде жаз деген сүйлөмдүн ээси. Демек,
алды бир сызык менен сызылат. Кана балдар, чарчап кеттиңер го? Анда эмесе көнүгүү жасайбыз. Баарыбыз ордубуздан турабыз. Кана балдар тургула, колуңарды суңгула. Чарчап кетти денебиз, денебизди керебиз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 олтурабыз тегиз. Эмесе сабакты улантабыз. Үйгө тапшырма. Күндөлүгүбүздү ачабыз. 325-көнүгүүнү жазабыз. Аппендинин жоругун окугула да кара тамга менен басылган сөздөргө көңүл бургула. Эмне үчүн кара менен басылганын түшүндүргүлө. Ошону менен биздин сабагыбыз соңуна келип жетти. Саламатта калгыла.